Саламатсыңарбы балдар? Азыр адабий окуу сабагынан 4-чейректеги 7-сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү темабыз Күкүк менен Зейнеп. Бүгүн сабакта чыгарманын темасы, автору, мазмуну менен таанышабыз. Каармандарды талдайбыз. Суроолорго жооп беребиз. Чыгарманын тарбиялык идеясын билебиз. Эми болсо чыгарманын автору менен таанышалы. Бул чыгарманы жазуучу Мелис Абакиров жазган. Эми автор жөнүндө кыскача маалымат алалы. Мелис Абакиров жазуучу, котормочу. Чүй районунун Бурана айылында 1940-жылы 15 мартта туулган. 1963-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1963-жылы мугалим болуп иштөөдөн баштаган. Мелис Абакировдун бир нече балдарга арналган чыгармалары бар. Ошолордун бири биздин бүгүн көтө турган Күкүк менен Зейнеп деген чыгармасы. Эми ойлонобуз. Бүгүнкү чыгарма эмне жөнүндө болот? Ошол божомолуңарды чыгарма менен таанышкандан кийин сабактын аягында салыштырып көргүлө. Анда чыгарма менен таанышып баштайлы. Күкүк менен Зейнеп. Тура кой, аталуу 6 тойду, энелүү 2 тойду. А сенин уйкуң күн аркан бою көтөрүлгөнчө канбайт. Жадырап күн тийип, айлана өзүнчө эле ырахат. Ылдам туруп, көнүгүү жаса. Таза жуун. Дал ошол учурда балдар хору Күкүктү ырдап калды. Көктөмдө келип жайнаган, таңды кеч көксөп сайраган. Таанымал үнүң угулат, келипсиң Күкүк кайрадан. Күкүк, күкүк, уялып күкүк, жашынба. Сыр сурайм сенден жашырба. Кышында кайда кетесиң, сайрайсың келип жазында. Күкүк, күкүк. Чоң эне, эмне үчүн күкүк күкүк дейт? Каякка кетет кышында? Эмне үчүн сайрайт жазында? Ырдап бүтсүн, Күкүк Зейнеп жомогун айтып берейин. Балдардын ыры басылды. Күкүк сырын билүүгө небере да шашылды. Илгери бир заманда жашаган дешет бир кемпир чал. Короосу толгон кою бар. Желеси толо жылкысы бар. Тиричиликти өткөрүп, көр оокат жагына болушпаптыр эч бир зар, деп баштады чоң эне жомогун. Так ошол кемпир чалдын суйкайган сулуу келишкен 2 кызы бар экен. Улуусунун ысымы Күкүк экен башынан. Кичүүсүн жөлөк болсун деп Зейнеп койгон жашынан. Мына ошол 2 кыз эрке болуп өсүптүр. Сылап сыйпап чачтарын, боеп бети каштарын. Эртеден кечке эрмеги акыйлашып өтчү экен. Анысына себепкер ата энеси экен. Күкүк, кой кайры, десе атасы. Зейнеп, сен кайры, дечү апасы. Күкүк, суап кел, десе апасы. Зейнеп, сен баргын, дечү атасы. Абышка кемпир биринин сөзүн бири укпай, бирине бири каршы чыгып жүрүп, эркелерди ого бетер эсиртип алышыптыр. Күндөр күнгө алмашып, айлар айга жалгашып, жылдар жылга тогошуп, арадан далай жыл өтөт. Баягы кемпир чал абышка кайрат күйдөн тайышыптыр. Оокат кылаар киши жок. Төрдө отуруп калышат. Койлору кетет коңулга. Жылкысы кетет жылгага. Кайрысаңар болбойбу? Кайран мал кетти талаалап. Караган баккан болбосо бөрү кушка таланат, деп ата эне кайрылса капарына алышпай каяша айтат кыздары. Малда жок биздин ишибиз. Биз эми чоң кишибиз, дешет.
Ал түгүл үй оокат кылганга бирин бири жумшай башташат. Тезектерип кел, Күкүк, дейт Зейнеп. Сен өзүң бар, дейт Күкүгө. Суу ап кел, Зейнеп, дейт Күкүк. Суу сасаң өзүң бар. Гүл чыгар, Күкүк, дейт Зейнеп. Күн кор белем, дейт Күкүк. Эссиз өскөн эки кыз ырыктары кетип ырбаптыр. Карыган ата энеге эч ырайым кылбаптыр. Айласы кетип мүңкүрөп, абышка кемпир түңүлөт. Эрезеден ашканча эс акылга келбеген силерден эми эмне жакшылык көрөйүн, деп каргаса, тескери берип батасын каргаган экен атасы. Бириңи бириң чакырып, куш болуп сайрап калгыла. Баладан убай түк көрбөй, балапан баспай калгыла, деп атасы да каргаптыр. Эми ушул жерден балдар ырыктары деген сөздү талдайлы. Ырыктары деген бул ынтымагы деген сөздү түшүндүрөт. Андан кийин эрезеден ашканча деген бул чоңоюп акылы эстүү адам болгончо дегенди түшүндүрөт. Андан кийин баладан убай түк көрбөй деген баладан жакшылык көрбөй деген маанини түшүндүрөт. Ошентип алар ата энесинин каргышына калып атышат. Каргышка калган эки кыз болгон дешет көп куш. Ошондон бери куш болуп, куш болгондо мыш болуп, уя салып марытпай, балапан басып жарытпай, көрүнгөн даяр уяга жумурткасын таштап кетишет. Балапанын багышпайт. Балапандары дагы чыныгы ата энесин таанышпайт. Күкүк менен Зейнеп дагы баягысын коюшпайт. Бири-бирин жумшашып, дале болсо тынышпайт. Зейнеп жүрөт, Күкүк деп, бадалдуу тоонун бетинде. Күкүк жүрөт, Зейнеп деп, дүйнөнүн бир четинде. Көрдүңөрбү балдар? Ошентип эки жакшынакай эле кыз кантип кушка айланып кеткенин. Эми балдар силерге суроолор. Күкүк менен Зейнеп кандай кыздар болушуптур? Алардын акылсыз, жалкоо, тиле албас болуп калышына ата энесинин күнөөсү барбы? Кийинки суроо. Эмне үчүн Күкүк Зейнеп куштары өз жумурткаларын баспай, башка бирөөлөрдүн даяр уясына таштап кетет экен? Ата энени капа кылбаш үчүн кандай кыздардан, уулдардан болуу керек деп ойлойсуңар? Акырында чыгарманын негизги идеясы эмне? Ушул суроолордун тегерегинде балдар ой жүгүрткүлө. Эми балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы. Балдар, көрдүңөрбү? Эгерде ата энеси баласына ашыкча эле болуша берсе, же болбосо бири-бирине сый мамиле кылбаса, балдары ушундай жаман тарбия алып, адепсиз болуп чоңоет экен. Ошон үчүн силер бири-бириңерге дайыма сый мамиледе болушуңар керек. Эми сабактын аягында силерге тапшырма. Чоң эненин небересине айткан жомогун кайра айтып берүүгө даярдангыла жана адабий окуу китебинен чыгарманы көркөм окуп койгула. Ушуну менен балдар биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.